Алгачкы кар жааса. Апам келет. Сааттын коңгуроосунан эрте ойгонгон Самат атасынын койнуна кирип, толкундоо менен үн катты. Ата, бүгүн апам түшүмө кирди. Атасынын уйкусу ачыла түштү. Жүрөгү болк этти. Ата, жакында кар жаайт э? Апам, кандай биринчи кар жааса, мен силерге барам деди, деп акырын шыбырады. Ооба балам, деп атасы төшөктөн туруп жарыкты күйгүздү. Тур балам, бакчадан кечигебиз, тамактанып алып жөнөйлү. Жок. Эмне жок? Тамак ичпейм. Мен дагы тамак ичким жок, бирок ичиш керек. Эмнеге? Биз деген эркек. Бүгүн бирөөнү куткарыш керек болуп калса, күчүбүз жок болуп калат. Тамак ичсек күчтүү болобуз. Эркектер күчтүү болуш керек. Ата, апам келеби? Бул өтө оор суроо эле. Саматтын апасы бул дүйнөдөн кеткенине 1 жылдын жүзү болгон. Бала неме аны кайдан билсин? Бир күнү келип калат деп күтүп жүрчү. Келет, деп атасы жайдары жооп берди. Түз эле асмандан түшүп келеби? Ооба, бирок ал кичине башкача болот. Кандай башкача? Кебетеси апаңа окшошпойт. Бирок апаңдай болуп сени жакшы көргөн, мээримдүү, боорукер апа болот. Эртерээк кар жааса экен деп, баласы үшкүрүнүп койду. Жарым саат убакыт өтпөй баласын бакчага жеткирип, тарбиячынын колуна тапшырып, өзү аялдаманы көздөй жүгүрдү. Ноябрдын аягы. Суук түшүп калган. Автоунаасы от албай, убакыттын тардыгынан дүкөнгө барып жаңы аккумулятор алганга колу тийбей жүргөн. Автобус келип арткы орундуктан орун алып, терезеге башын жөлөп жүрөктө өткөн ойдор менен жумушту көздөй жөнөдү. Автобустун айнегинен сыртка көз чаптырып, кеч күздүн сүртүндөрүн көз алдынан өткөрүп баратты. Дарактарда бирин серин гана жалбырактар калыптыр. Алар кайра жазында көктөйт, бүрдөйт. А менчи? Сени жоготкон күндөн баштап 1 жылдык өмүрүм тозокко айланды го. Баламдын берген суроолору мени күнүгө жаргата кайт. Эх, кечээ гана сени менен автобустун ичинен таанышып аттым эле. Азырчы, азыр баламдын берген суроолоруна жооп таап албай, эптеп күн өткөрүп келем. Ошол күнгүнү бүгүнкүдөй эле эсимде. Анда окуу жайды аяктап калган кез эле. Бутумду кокустатып алып балдак менен жүргөм. Кеч кирип калган. Автобуска түшсөм бош орундук жок. Баары жумуштан чарчап үйүн көздөй кетип бараткан адамдар. Аларды көрүп өзүмчө ыңгайсыз болуп туруп калдым. Аңгыча ордунан секирип туруп, келиңиз байке, бул орундукка отуруп алыңыз, деген кыздын жагымдуу үнү, жылдыздуу көздөрү, адептүүлүгү жүрөктү жылыта түштү. Отурдум. Ордун мага бошотуп, жанымда туруп калган арык чырай кыздын көтөргөн сумкасы чоң жана оор болгондуктан сумкасын алдыма алып алууну өтүндүм. Автобус жүргөн сайын мамыда илинген жарыктар кыздын жүзүн бир көрсөтүп, бир көрсөтпөй бара жатты. Автобус аялдамага кирип токтоду. Тиги кыз жигиттин алдындагы сумкасын алып жерге түшүп, ары карай басып баратты. Негедир кызды башка бирөөгө тарттырып жиберчүдөй болуп, ордунан шашкалактап туруп артынан жөнөдү. Кыз кичине узай түшкөн эле. Бутунун ооруганын сезбей, кыздын артынан жетип барды. Чоң кыз, кечиресиз. Сизге рахмат айтпай калыпмын, деди ал. Чочуп кеткен кыз селт этип, артын карай карагыча, балдакчан жигит анын жанына келип калган эле. Чагылышкан көздөр бири-бирин жылуу карап турушту. Апапакай кар бүртүктөрү көпөлөктөй кагылып учуп келип, кыздын узун кирпиктерине конуп, ошол замат эле эрип кетип жатты. Ошол күндөн баштап тагдырларын бир баракка чийип койгон сымал экөө эгиз козудай ээрчишип жүрүп, жыл узабай баш кошушту. Кыз менен кошо баланын үйүнө кут кирип, ийгилик артынан ийгилик болуп, иши жүрүшө баштады. Үйүнө келсе жаркырап жайнап тосуп алган жары, там-тум басып, аталап алдынан чыккан баласы. Эх, ушундай күндөргө, ушундай көз ирмемдерге, ушундай бактылуулукка не жетсин? Алар баардыгы суктанган, бири-бирин сыйлаган, ынтымактуу үй бүлөлөрдөн болушту. Жумушунда кичине оорчулук болуп, кабагы бүркөө тартып турса, сен кыйынсың, сенин колуңан баары келет деп, колдоо көрсөтүп, дем берип турар эле бири-бирине. Төгөрөгү төпкерген сүйкүмдүү жар, мээримдүү эне болду, ошол кыз. Жаңы жаз келип, күн узарып калган маал болчу. Иштери көбөйүп, жумуш менен алек болуп, кагаз иштерин столдун үстүнө жайып коюп, кылдаттык менен текшерип отурган эле. Аңгыча телефон шыңгырап калды. Бала бакчадан чалып атканын көрүп,
чочуу түшүк телефонун кулагына такай калды. Алло? Алло? Саламатсызбы Адыл мырза? Бала бакчадан балаңызды алып кетесизби? Апасына чалсак, албай койгондуктан сизге чалып атабыз. Саламатсызбы? Ооба, азыр барам. Кичине күтө туруңуз. Тут, тут, тут. Бала бакчаны көздөй шашып бара жатып, келинчегине телефон чалууну токтотподу. Улам чалат. Бирок канча жолу чалса да, телефонду алган киши жок. Жоопсуз калып жатты. Алда каты күн ай. 10 гүлүнүн бир гүлү ачыла электе кете берди го. Жапжаш бойдон. Айтпа. Тигил шопурда уктап кеткенби, же жүрөгү кармаганбы? Айтор ала салып кетип, бактı барып сүзүптүр. Ошол жерден жан берген тура бечара келин. Тиги кенедей баласы менен кантип күн өткөрөр экен? Деген күбүр шыбырдан башын көтөрүп, элдир-селдир акыбалда баардыгын таштап салып, алыстарга чуркап эле кете бер эскерген эле ошондо. Аталап кайта-кайта жанына келген баласы гана алаксыздык турданы. Айтып бүткүс арман, жолугууну буйруган тагдыр, жоготууну буйрубай калса не? Кирип кетейин десе жер катуу, өлүп алайын десе жан таттуу. Кайгы муңга чөгүп муунуп, кээде жалгыз отуруп калганда башын ыкчып, өксүп ыйлап алып, кайра баласынын баарына шүгүр кылып, баласынын чулдурап ар кандай суроо берип жанында жүргөнүнө кайраттанып, чир ала түшөр эле. Ошентип баласынын энесиз, өзүнүн сүйүктүүсүз жашоосу өтүп жатты. Өткөн күндөрүн көз алдына чаптырып келе жатып, жумушуна кандай киргенин байкабай калды. Тыныгуу убагында жанында чогуу иштеген жигит: Адым мырза, биздин бөлүмгө сулуу, сүйкүмдүү кыз келди, көрдүңүзбү? Балким сүйдөшүп көрөсүз. Жылдызыңар келишип калса баш кошуп аласыз. Балаңызга апа керек да, деп ковурап жатты. Адыл ал жигиттин сөзүнө көңүл бурган да жок. Оюнда жумушунан эрте чыгып, бакчадан баласын алып, кетик саткан дүкөнгө барып, автоунаасына аккумулятор алыш керек эле. Жумушунан суранып 1 саат эрте чыгып, аялдаманы көздөй жөнөдү. Кар азаздан себелеп жаай баштады. Оюна баласынын эртең мененки сөзү келип, жүрөгү кысыла түштү. Аялдамага жакын жерде автоунаасынын дөңгөрөгү жарылып, аны алмаштырганга аракет кылып жаткан кыз көзгө учурады. Ал үшүп, колдору кызарып калтырап турганы сыртынан эле көрүнүп турду. Ошондо да аракетчилдигинен жазбай өжөрлөнүп, дөңгөрөктүн буроолорун бурап атты. Жөн карап тура албай, кыздын жанына барып жардам берип, кобураша кетти. Жигитиңиз жокпу? Деп суроо узатты. Жөн жай эле суроо болчу бул. Жок, болсо ушунун баарын өзүм кылат белем, деп кобуранды кыз. Жигиттин деле кереги жок, өзүм жасап көнүп калгам, деп жылмайды кайра. Кечириңиз, бала бакчага шашып аттым эле кетейин. Кетик саткан дүкөнгө да барышым керек. Кеч кирип кетип дүкөн жабылып калбаса экен. Бүгүн алып койбосом, эртең дагы убара болом, деп жардам берип бүткөн соң шашканын билдирди. Мен дагы автоунаама тетик алат элем. Жүрүңүз чогуу барып, бакчадан балаңызды алып, андан ары тетик саткан дүкөнгө баралы, деген кыздын сунушуна макул болуп, андан ары чогуу жөнөп калышты. Кар күчөгөндөн күчөп жаай баштаган эле. Бүгүн кыштын алгачкы кары жаап жатат, деп кыз акырын кобурады. Эртеден бери кар жааса, апам келет деген баласынын сөзү жүрөктү өйүп жаткан. Ан сайын калдастай түштү. Автоунаа бала бакчанын жанына келип токтоду. Жигит кызга рахмат айтып, убара болуп убакыт кетирип күтпөй кете берүүнү өтүндү да, өзү басчаны көздөй шашып жөнөдү. Өжөрлөнүп кыз кетпей күтүп турду. Кар ого бетер лапылдап жаап баштады. Бул алгачкы кар эле. Кигине ата бала бакчадан жетелешип чыгып, кызды карай басып келатты. Бала асмандан түшкөн карды колу менен тосуп, кар жаады, эми апам келет, деп сүйүнүп, тегеренип ойноп жатып, алдында кол булгалап турган кызды көрүп, алгач дал болуп туруп калды. Анан: апа, апам келди, деп кыйкырып чуркап жөнөдү. Кыз баланы кучак жая тосуп алып, бооруна бекем кысты. Эки колунан бекем кармап, экөө асманды карап алып, айланып тегеренишип, секирип, бийлеп жатышты. Асмандан түшкөн алгачкы кар лапылдап жаап жатты.